Кыргызстандын төрөт үйлөрүндө төрөттөн кийинки кан жоготууну алдын алуу жана дарылоо үчүн заманбаптары карбитацин колдонулат. Мындай гуманитардык жардамды Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун кеңсесинин башчысы Бактыбек Кайназаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев менен жолугушууда тапшырды. Жалпысынан 17 000 куту, 170 000 ампула бар. Адистердин айтымында бул медикамент башка өлкөлөрдө көп жылдардан бери колдонулуп келет, ал эми Кыргызстанда биринчи жолу алынууда. Жолугушууда тараптар үй бүлөнү пландаштыруу, репродуктивдүү ден соолук жаатындагы медициналык мекемелерде кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу тармактарда биргелешкен өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Бир 2 жылга жете турган, Кыргызстан боюнча жете тургандай кылып планиртетип, ар бир төрөт үйлөрүнө беребиз. Ошо төрөт үйлөрүндө баягы төрөгөндөн кийин кровотечение болбосун деп биздин аялдарга укол кылып коет. Бул эми абдан профилактический. Бул дүйнө жүзүндө ушуна колдонулат, биз да мындай колдоно баштадык. Өзүңүздөр билесиздер, Восточный Европа менен Орто Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда ошо энелердин өлүмү, ымыркалардын өлүмү өйдө турат. Ошону ылдыйлатууга мен оюмча ошо карбитациндин дагы өзүнүн пайдасы болот да. Канды токтотууга ушундай эмеге багытталган болот.